Ырысбек кызы Нурайым. Эне тилим, эне сүтүм. Көптөгөн дастандарды поэзия тилинде сүйлөтө алган. Айтып өткүз көркөм, көрүнгөлү. Кылым бойлогон эне тилибиз кадыр туткан бойтумарыбыз. Эчен кылым каарытып, эчен кыйынчылыктарды башынан өткөргөн кыргыз тили кандай бөгөт болбосун улуу сөз кербелинен жолун таап, бизге чейин жетип келген байыркы тил. Кылычты кыя чапкан тил, кыргызын бартап баккан тил, кызылдай жалын от болуп, кылымдын кырын ашкан тил, кырааты менен сүйлөсө, Кытайга дагы жаккан тил. Акындын багын ачкан тил, акылды элге чачкан тил, башына сактап жат айткан, бабабыз манасы баткан тил, ааламга атын тааныткан, Айтматов багын ачкан тил. Кыргыз тили улуу тил экендигинде шек жок. Анткени улуу тил болбогондо дүйнө жүзүндөгү эң улуу манасыбыз болмок эмес. Андан сырткары терминосаттар, кенже эпостор, анан дагы ооздон оозго, муундан муунга өтүп айтылып келе жаткан биздин озеки чыгармачылыгыбыз буга далил болуп бере алат. Белгилүү чыгыш изилдөөчүсү, түрколог, этнограф Радлов кыргыз эли улуу түрк тилдүү элдерден айырмаланып сөзгө чечен келишет. Алардын жөнөкөй сүйлөшүүсү ыр сыяктуу бири-бирине уйкалышып турат. Элдик озеки чыгармачылыктын өнүккөндүгүнүн себеби да ушунда деп айткан экен. Улут өзүнүн эне тили аркылуу бабаларынын руху, тарыхы менен байланышып турат. Тилин жоготкон эл тарыхын жоготот, а тарыхын жоготкон эл тамырын жоготот. Андан соң акырындык менен өзү да курап жок болот. Ошол себептүү элибиз эне тилим кылымдарды каарыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан деп бекеринен айтып жүрбөсө керек. Биздин тил кылым бойлоп келе жаткан элибиз менен кошо ыйленип, илим-билимди камтыган, маданиятка кызмат өтөгөн, жылдан жылга бекемдүү касиеттүү тил. Бул тууралуу кыргыз-орус сөзүгүнүн автору, белгилүү окумуштуу Юдахин мындай деген: кыргыз тилин изилдеп жатып, арбалып чыга албай калдым. Өзгөчө бир сыйкырдуу касиетке ээ экен. Улут жана тил. Бул экөө дайыма бири-бири менен айкалышып, бири-бирин толуктап турат. Улут болсоң, тилиң менен улутсуң дегендей, тил улуттун символу. Жер жүзүндө адамдар тили менен гана айырмаланып турат эмеспи? Тил өзүнө улуттун маданиятын, салт-санаасын камтып турат. Бир элди таануу үчүн тилин үйрөнүү керек. Башка тил билгениңиз башка элдин дилин, маданиятын тааныганыңыз. Андыктан элибиз туу туткан кыргыз тилин касиетин көрсөтпөй, кийинки урпакка өткөрүп берүү ыйык милдетибиз. Улуттун тили, улутубуздун келечеги.